Диабет оорусу пандемиялык түргө жетип, учурда миллиондогон адамдар ушул оорудан жабыркап, жылына миңдеген миллиондогон акчаларын коротуп келишүүдө. Эң өкүнүчтүү жери толугу менен айыгып кетүү мүмкүн эмес. Андыктан өмүр бою ага каршы күрөшүп жашоого туура келет. Эми бүгүн айта турган кеңешим оорулууларга эмес, ооруп калуу мүмкүнчүлүгү болгон адамдарга ошол оорудан сактануу мүмкүнчүлүгүн бере турган себептерди келтирип коюу. Мурдатан эле айтып жүрөм, кыймыл аракеттин көптүгү жана туура тамактануу диабеттен сактануунун эң жакшы аргасы деп. Бул чындыгында ушундай. Бирок эгерде сиз эркек адам болсоңуз, күчтүү болуш үчүн дагы, бир жагынан спорттук кызыгууңуз үчүн дагы кечинде машыгууга туура келет. Анткени күндүзү иште болосуз дагы, көп нерсе убакыт табылбай калат спортко. Андыктан кечинде барып каласыз. Бирок сизге бир ачуу чындыкты айтып коюум керек. Эгерде сиз кыймыл аракетти, айрыкча ошол спорт менен алектенүүнү кечки 5-6 же андан кийинкиге жылдырып кое турган болсоңуз, бул сиздин ден соолугуңуз үчүн пайдадан көрө көбүрөөк зыян алып келиши толук ыктымал. Анткени бизден бөйрөк үстүндөгү безибизден кортизол деген гормон бөлүнүп чыгат. Ал көбүн эсе күндүзү иштелип чыгып, кечинде азыраак бөлүнүп чыгып калат. Эгерде сиз спорт менен алектене турган болсоңуз, дене өтө чыңалган абалда болуп, кортизолду кечинде дагы көбүрөөк иштеп чыгарышына туура келет. Кортизол көп чыкканда глюкозанын өлчөмү дагы кандагы көбөйүп кетет. Ага кошумча глюкоза көбөйгөндөн кийин инсулин дагы көбүрөөк чыгышына туура келет. Жана бул сөзсүз түрдө организмдин өзүнүн сактануу мүмкүнчүлүгүнөн дагы ашып кеткенден кийин диабет оорусуна алып келиши толук ыктымал. Андыктан кеңешим сиздерге, мүмкүнчүлүк болсо спорт менен машыкпай эле койгонуңуз жакшы. Эми балким бир жумада бир жолу же болбосо бир айда 2 жолу машыгып, спорт менен алектенип, мисалы футбол ойноп, башка нерсе кылсаңыз, бул зыян эмес. Бирок эгерде ар дайым спорт менен алектенем десеңиз, анда эртең мененки убакка жылдырсаңыз абдан жакшы болот. Жөн гана чуркап, жөө басып, сууда сүзүп турсаңыз, сиз үчүн жетиштүү болот. Ден соолугуңуз үчүн, сактануу үчүн, ооруларга каршы, айрыкча диабеттен сактануу үчүн күндүн биринчи бөлүгүндө машыксаңыз, күндүн биринчи бөлүгүндө спорт менен алектенсеңиз өтө жакшы болот. Ал эми эгер кызыккан спортуңуз бар болсо, аны менен көп эмес 2 жумада бир машыгып, бир ойноп турсаңыз, ушул сиз үчүн жетиштүү болот. Ушул нерсеге дагы көңүл буруп коюшуңузду жана мүмкүн болсо ушул нерсени аткарсаңыз, сиз үчүн өтө жакшы натыйжалар болот.